Бул азыр орто кылымдарга тийиштүү 11-кылымга таандык баняда ордунда турабыз. Бул баня Күмдөө шаарчасынын жанында жайгашкан. Бул банянын 24-жылдан баштап казып баштады. Мына 2 жыл болду. Азыр банянын үстүндө турган бул крыша ошо Кыргыз реставрация мекемесинин кызматкерлери аркылуу тургузулган. Жалпысы казуу иштери жана муну сактоо иштери бул Көнө тарых сырлары программасынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Ушундай мончо бизде Кыргызстанда дагы башка да албы? Мындай мончолор бар Кыргызстанда. Мисалы айтсак, Бурана комплексинде мончо бар, орто кылымдарга тийиштүү. Ошондой эле Сулайман тоодогу городищелердин бирөөсүнөн табылган. Нарында дагы кандай изилдөөлөр жүрүп атат азыр? Нарында жалпы эле Кыргызстанда дагы ушундай барбы дагы? Эме боюнча, Көнө тарых боюнча Кыргызстанда Көнө тарых сырлары программасынын алкагында ошол Күмдөө шаарчасын казылып жатат. Ысык көлдө Асман жаңы шаар проектисинин аймагында казуу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Өзгөн шаарында, Өзгөн шаар чалдыбарларында жүргүзүлүп жатат. Күмдөө шаарчасы нарындагы ушул? Күмдөө шаарчасы нарында. Ушул айылда? Нарын областта, ушул айылда, Күмдөө айылында. Могул шаарчада. Бул жерде Күмдөө шаарчасы бар. Бул ошонун жанындагы табылган баня. Кыскача кандай иштер жүргүзүлөт ушу реставрационный иши? Бул азыр толук казылып бүтө элек. Бул объект дагы быйыл дагы казуу иштери жүргүзүлөт, улантылат. Улантылып бүткөндөн кийин могу азыр ачылып турган дубалдарды бекитүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле могу навес турбайбы? Чатыр. Ушул чатырларды бир аз оңдоо иштери, ушундай иш-чаралар жүргүзүлөт. Чатыр калабы же бул дагы временный? Жок, бул чатыр калат. Бул деле убактылуу деп эсептелинет. Раскоп полный бүткөндөн кийин, консервация жана оңдоо башка иш-чаралар толук жүргүзүлүп бүткөндөн кийин башкачараак, бир аз бышыгыраак, бул ыңгайлуу жасалат. Бул азыр могу казуу иши жүрүп жатканда, мына биринчи эле казылганда чыкты да дубалдарчы. Ошолор жаан-чачындан жок болуп бузулуп кетпеш үчүн ушул казуудан кийин эле орнотулган да бул чатыр. Анан кайсы убакыттан кийин бул жака туристтерди алып келсе болот? Буну мисалы азыр деле алып кирсе болот, бирок сөзсүз түрдө мындай бирөөнүн сопровождение менен карап туруш керек да, мындай айтып туруш керек. Чукулаба, кармалаба, жылдырбагыла деп көзөмөлдүн астында караса болот.